Мурадилаевдин операциясы үчүн президент $42 000 бөлгөнү маалым болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти актер Азиз Мурадилаевдин боорун алмаштыруу үчүн жетпей жаткан $42 000 президент Садыр Жапаров бөлүп берди. Бул тууралуу акча чогултуу акциясын уюштуруп жаткан алып баруучу Асоль Молдокматова Фейсбуктагы баракчасында кабарлады. Ал буга чейин актердун боорун алмаштыруу үчүн тез арада чет өлкөдө операция жасалышы керектигин, ага $45 000 сарпталарын белгилеген. Акциянын алкагында калктан $3 000 топтолгону айтылган. Мурадилаев оор абалда Бишкектеги ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ал гепатиттин түрүнө чалдыгып, оорусу боордун циррозуна өтүшүп кеткен. 2016 жылы Москвадан жана Түркиядан дарыланып келген. Анда боорун алмаштыруу зарылчылыгы жок экени айтылып, Азиз Мурадилаев ошол кезде элдин чогултулган акчанын калганын режиссер, актер Мурат Мамбетовдун уулунун дарылануусуна берген. 1978 жылы туулган Мурадилаев бир нече кино жана театралдык оюндарда роль аткарган. Коомчулукта Курманжан Датка тарыхый көркүм тасмасында Алымбек Даттын ролун аткарганы менен белгилүү. Уважаемый Садыр Нургожоевич, хочу вас искренне поблагодарить. Буквально несколько минут назад от вашего имени привезли сумму в размере $42 000 США на лечение Азиза Мурадилаева. Привезли и вручили лично в руки супруге Эльвире Джумалиевой. Мы благодарим вас за доброту, искренность и прежде всего за оперативность. Пусть Азиз живет на этом свете и пусть он исцелится. Завтра мы проведем пресс-конференцию и поблагодарим народ Кыргызстана тоже за участие в акции добра спасения Азиза Мурадилаева. Всем огромное спасибо. Сбор закрыт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Yeah.